Кыргызстанда тагыраагы Бишкекте башка аймактарга салыштырмалуу кыш катуу болуп күндү жааган кар менен деле убара кылбайт. Бирок ошондой болсо дагы биринчи жааган карда эле борбор шаарыбыздын камын көргөн атка минерлердин кызматына кышка карата кылган камылгасына доо кетти. Саясат менен алекпи же чет өлкөдөн келчү президенттерди тоосу менен алекпи мэр Азиз Суракматовдун кабары аздай. Айтайын дегенибиз, кечеги жааган кардан кийин Суракматов келгенден бери жаркырап калган шаарыбыздын көркүн бузган автобустар азайып, пенсионер кемпир чалдардын чөнтөгүнө кол салган маршруткалардын күнү тууду. Кадимки эле ташуучу автобустар токтоп калууга мажбур болушкан. Ал токтогонунун себебин сурасак, кээ бир айдоочулар корктубу же жетекчилик менен чырлашкысы келбейби, айтор жооп берүүдөн баш тартышты. Бирок арасында жооп бергендери да болгонун айта кетүү абзел. Биз жумушка келгенбиз, негизи базага келип чыгайлы деп эме кылсак, жолдор тайгак, чыгып конечныйга чейин келип кайра кайтып кетип калдык. Жол тайгак, жүрө алган жокпуз. Тайып бул жерге ушунча киши менен дагы эме корктук чындыгында. Дөңгөлөктөр начар, лысый. Бүгүнкү күндө 11-12 автобус чыкты. Негизи 16-15 автобус бар, экөөсү ремонтто. Чыга алган жокпуз, эч ким чыкпайт. Мисалы үчүн мен мойнума ала албайм. Мындай жаңы автобустун акчасы деген канча да доллар болуп атса, кокус бир жерин бир эме кылып алса, мен төлөй албайм андай эмени. Жол эми бир аз ачылып калды. Ошо ачылган үчүн чыгып иштеп атабыз. Анан кар жаап койсо дагы кайра токтоп калабыз го. Ошол болду дейли. Бирок мунун менен токтоп калбай, транспорт тармагындагы жетекчилерге жолугалы деп барсак, алар баары жакшы деп жолго салганы аракет кылышты. Эскилигинен ырай бешенеси келишкен автобустун анын кыйматаздай жышылган дөңгөлөгүнүн, анан мэриянын тыңдыгынан жолго себилбей калган реагенттердин жоктугун көрүп турса да, баары жакшы деп жооп бергени баарынан кызык болду. Автобустар кечеги күндөн баштап штатный режимде иштеп атат. Понедельник күнү ошо аба ырайыга карап, ошо дөңгөлөгү кичине туура эмес изилдөө болуп, ошо жакшы тормозу кармабай, ошон үчүн понедельник күнү чыккан жок. Дөңгөлөк эми М+С деген всесезонка дөңгөлөк турат ошо автобустарда. Кытайдын производствосунда дөңгөлөктөр. Ошолор биздин аба ырайыбызга жарабай, ошого байланыштуу чыкпай калды. Кар жаагандан кийин билинет да, ошо кармайбы же кармабайбы дөңгөлөк. Анткени азыр деле биз заказ кылган дөңгөлөк ал деле всесезонка келет. Анткени автобустарда зимний резина деген дөңгөлөк жок. Летний же зимний деген баары эле всесезонка М+С деген. Биз ойлогонбуз, анткени ар бир мисалы жаңы дөңгөлөк алыш үчүн ал бюджеттен кайта эле ошо каражат кетет. Биз алдын ала октябрда тендер өткөзүп, ошо утушу компанияны белгилеп, аны менен договорлошуп койгонбуз. Бирок заказ берген жокпуз. Биз ойлогонбуз, ушул эле всесезонка дөңгөлөк менен 1-2 жыл кыштан чыгып турабыз. Өзүбүз базанын ичинде карайбыз да. Тормозун берип көрөбүз, кандай анан болбосо уже чыгарбайбыз. Ошон үчүн мен уруксат берген жокмун понедельник күнү чыкканда. Тазалык ишканасы менен сүйлөшүп, кече күнү баарын подсыпкаларды берип, жолдорду, остановкаларды ошондо кече автобустар уже чыгып баштады. Бул чиновниктин сөзү. Ал эми элдин таламын талашып, кызыкчылыгын коргойм деген шаардык кеңештин депутаты эмне деп жооп бергенине суу кошпой туруп койгон боюнча өзүңүздөр күбө болуңуздар. Я думаю, что правильно сделали, что не в погоду, что машины не вышли в рейс. Эмне үчүн? Потому что здесь безопасность людей это самое главное. Правы? Дөңгөлөктөрдү тендер объявили, бир 10 күндө болот дейт. Негизи буну бир ай мурда деле даярдап койсо болбойт беле, негизи кар жааганга чейин. Да, ошо то, что не подготовили, ошосу жаман экен. Надо было заранее. Мы хотя они говорили, что подготовлены, немеге даярбыз кышка. То, что запасы колес не брали, это плохо, конечно. Ошону немеде карайбыз комиссияда буюрса. Канча күндө даяр болот ошондо? Тендер неме кылышканда 10 күндүн ичинде уже даяр болот. Ошондо бардык автобустарга берилет, э? Ошондой айтып жатат мэрия. Мен неме кылгам, 10 күн ичинде неме кылабыз дейт.
Буюрса немеде азыр карайбыз. Этот вопрос электронный күнү бизде комиссия болот, ошого чакырып этот вопрос будем поднимать, почему вовремя не подготовились, хотя они давали отчет и сессиядан кылышкан, что полностью зимнему периоду готовы деп. Булар уялган киши болуп, чыныгы жүзүн масканын артына жашырып көрүнүп интервью бергиси келбей, калдастап турганда карапайым жүргүнчүнүн абалы эсине келдиби жокпу бүдөмүк калды. Бирок автобустун негизги жүргүнчүсү болгон пенсионер колун жүрөгүнө коюп болгондой айтып берерин билбесе керек. Өтө жактан келген көчөдөн 1 сааттай турдум да. Анан койдо үшүгөндө анан кетип калдым. Эмнеси болду бул деп. Жоксо жакшы жүрөт булар, жакшы иштечү. Чын. Мен дагы жаңы келгенде булар ушуну ылдый карай чөйсө, ылдый мектепте да иштегем да, ошого алып барса деп ойлоп, репортер деген бар бизде WhatsApp'та. Ошого да жазып жибердим да. Буларды жекелеп 106 маршрут кет деп. Буларды чугалап. Биз болушуп күтөкчү. Мен кол топтоп туруп, канча жүздөй кишини, окуучуларды, эми жакшылап жүрүп бергиле деп. Ошонтуп ылдый карай жүрсө да, ылдый карай жүргөнүн неме чыккен жок жанагы Tagay менен. Булда жакшы азыр буюрса, жакшы жүрүп берип атат, бирок лысый болуп атпайбы дөңгөрөктөр. Коркунучтуу, өтө коркунучтуу. Макул дейли баарына, байкуш элгөнөт дейли. Бирок Кытай менен Кыргызга бирдей жааган карында айырма барын Кытайдын карына тайгаланбаган дөңгөлөк Кыргызстандын эле карына тайгаланып ызычуу кыларын далилдеп берген чиновникке эмне дээриңди да билбей, эмнеге келген проблемаңды да унутуп жолуңа түшчүдөйсүң. Уят дейт кыргыздарда. Бирок уялтайын деп кимге сөөмөй кезеп уят карарды билбейсиң. Анткени биздин себеби биз мэриядагы кайсы чиновник таздын башындай дөңгөлөккө, кайсынысы тайгак жолго дагы, кайсынысы тамтыгы чыккан автобустарына жооп берерин, алар өз ишин кандай кылып атат? Суракматов сурап койсо болот беле деген кеп. Дагы башка кызыктуу жаңылыктарды биздин сайттан окусаңыздар болот.